кайгы капаң менен коштош. Кимде ким бул дүйнөдө бактылуу жашоону кааласа, ал 3 чечим чыгарып, ошол чечимди сөзсүз аткарсын. Биринчи чечим — өткөндү унутуу. Өткөнгү проблемалардын баарын унутуп, аны ачылбай турган зынданга таштап, эч качан ачпоо. Башынан өткөн түйшүк мусибаттарды эч эске албоо. Бүгүн төрөлгөндөй болуп, ыраматылык болуп өтүп кеткен өткөн иштер тууралуу эч алакасы жок болсун. Анткени өткөндү эстөө акмакчылык. Канчалык көз жаш төгүлсө да, өкүнсө да аны оңдоого мүмкүн эмес. Андай болсо эмнеге сааттын жепесин артка кайруу керек? Өлгөндөрдү кабырдан чыгаруу керек. Араланган нерсени кайра бүтүндөө керек. Тегирменде тартылган унду кайра буудай кылуу керек. Өткөндү эстеген акмак гана ушинтип ойлоосу мүмкүн. Экинчи чечим — келечек келгенче аны таштоо. Келечек күндү ойлоп, акылың ошону менен алек болбосун. Аны ойлосоң да акылың ага жетпейт. Келечек менен жашоо бул көлөкө менен күрөшкөн сыяктуу. Япондордун макалында айткандай, көпүрөгө келбей туруп андан өтпө. Бул эң туура сөз. Мүмкүн көпүрөгө жетпей каларсың. Мүмкүн жеткенче көпүрө бузулуп кетет. Мүмкүн аман эсен андан өтүп кетерсиң. Келечек менен алек болуп, учурду таштап коюу бул келген мүмкүнчүлүктү жоготуп, убакытты текке өткөрүү болуп саналат. Бирок бул сөздүн мааниси келечекке даярданба дегенди билдирбейт. Бүгүнкү күндү ийгиликтүү өткөргөн келечекке да даяр дегенди билдирет. Үчүнчү чечим — бүгүнкү күндү жаша. Бүгүн гана жашаймын деген ишеним болсун. Сенин жашооң бир күн гана. Бүгүнкү күнгө гана план түз. Ушул күн үчүн иш кыл. Жана ушул күндү пайдалуу, керектүү жакшы иштер менен толтур. Ушул күнү көкүрөгүңдөгү болгон жамандыктарды сууруп сал. Жүрөгүңдөгү болгон ууларды, кайгы капаны алып сал. Бүгүнкү күндүн ар бир минутасын пайдалуу өткөрүүгө аракет кыл. Анткени өткөн иш кайткыс болуп өтүп кетти. Келечек болсо көрүнбөгөн кайып нерсе. Ага эч кепилдик жок. Анда эмесе, урматтуу досум, жүрөгүңө ушул сөздү жазып ал. Бүгүнкү күн гана деп, бир күн гана жашаарыңды билүү үчүн ишканаңа жазып алсаң, андан да жакшы болор эле.